Өндіруші жолға қойылған 2 жыл аралығында негізінен қорғау, ішкі істер министрліктерінің аскер жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара бөлүктөрүнүн керектөөлөрүн камсыздаган ат башы эт комбинаты аздыр көптүр кирешеге ээ. Ошол эле учурда анда жасалган тушенкаларга, консерваларга жана чүчпараларга облустагы балдар жана билим берүү мекемелери да куштар. Чу дегенде эле ушинтип өз жолун тапкан ишкананын калк кызматына коюлушу дагы бир жагынан ар кандай социалдык маселелердин чечилишине өбөлгө. Маселен, учурда мында 25 адыс туруктуу иш орундары менен камсыз. Ишкананын салынганы жакшы нерсе болду. Кичине болсо да элге жардамыбыз тийип атат. Таза товарларыбыз чыгып атат. Мурун Кочкор, Алыс, Бишкекке алып барышчу элем. Бул жерден азыр жеңил болуп, убакытларын экономдоп атышат да. Улуу Кытай менен чектеш ат баштагы ушул тажрыйбанын таасириненби, Алыскы Актала районунда да экологиялык жактан эң таза мал этин экспортко чыгаруу жаатында алгачкы кадам жасалды. Молодец. Буга батынган Адилет Жапаров төрттүктү бордоп семиртүү жана алардан алынган сырьёну кайрыштетүү комплексин ишке киргизип, анысы европалык жана арабтык технологиялар менен өзгөчөлөндү. Табигый эттер деген атына жараша жалаң гана май чүйгүндүү продукцияны Евразия мейкиндигине таратуу кызычтуулугу көзөлгөн бул объекттин курулушу дээрлик 2 жылга созулуп, жалпы сметалык наркы 45 миллион сомго чамалаган. Анын 25 миллиону өздүк салым болсо, 20 миллиону Теңиртөө өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Бирок туулганын эмес, турганына сүйүн демекчи, бир эле убакта 1,5 миң кой жана 200 бодо байлана турган комплекстин тоойт базасын бекемдөө түйшүгү бар. Пока сатып алып атабыз. Эме кампабызда азыр 70 тоннага жем турат, 7000 престей чөбүбүз турат. Кудай буйрса эми ал жерди да өкмөт тарабынан ППСтин жерлерин беребиз деп турушат буйрса. Эко-микс деп ошо англис тилинен койдук, табигый эттер деп, мына экспортко сөз чыгарабыз деп. Чөбүбүз, жемибиз да табигый, биз эч кандай дары-сары колдонбойбуз буйрса. Адатыбызча статистикага таянсак, артталган 11 айда өлкөбүздөгү кайра иштетүү объектилеринин жалпы дүң өндүрүү көлөмү 94 миллиард 200 миллион сомду түзгөн. Антса да бул көрсөткүчтүн 90% Ош, Жалал Абад жана Чүй облустарындагы ишканаларга таандык. Демек, Нарын сыяктуу башка райондордогу аракеттерди да ар тараптуу колдоого алуу өз жемишин берчүдөн. Жергиликтүү өнүктүрүү фонддорунун жобосу бар. Ош жерден 50%-ын ушу экономикалык долбоорлорго, анын ичинен 5 миллион сомдон кем эмесин ушу кайра иштетүү секторуна, айыл чарба кайра иштетүү секторуна болсун деп токтомго өзгөртүү кирген. Ошонун жыйынтыгы менен быйыл ар бир райондо почти 40 райондун баарында ушул кайра иштетүү тармагына акча бөлүнүп атат да. Быйыл атайын региондорго регионалдык кластерлерди түзүп, бүт 7 регионго таратканга ошол боюнча дагы иштер жүрүп. Эмдиги жылдан баштап чоң улуттук деңгээлдеги долбоорлор дагы ушул ар бир облустарга, региондорго таратканга аракет кылабыз. Кайра иштетүүнү кайтарымдуу кылуу максатындагы жогоруда демилгелер демдүү болгону менен Теңиртөө аймагындагы азыркы деңгээлге канааттанып болбойт. Алсак, ушул жылдын 9 айында 42.900 тонна эт, 119.600 тонна сүт жана 2,5 миң тонна жүн өндүрүлсө, алардын 10%-на жетпегени гана жеринде кайра иштетилген. Андыктан азырынча көкүрөк кагып мактанууга эртедей. Бөлөкбай Шермбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы, Актала райондору.